жашоонун оор турмушуна кабыл болгон өспүрүм эркек балдардын ата энесинен ажыраган же болбосо атасынан эрте ажырап калган балдарды биздин жеке демилгебиз менен Ысык Көл областынын Тамчы айылында балдар борборун ачтык. Ал жерде биз деген ушундай оор турмушка кабыл болгон балдарды өзүбүздүн карамагыбызга алып, жана ошол жерден окутууга даярбыз. Биздин балдар борборубузда менталдык арифметика, англис тили, спорт жана адеп акылак багытында өзүбүздүн тарбиябызды берип, жана ошо Кыргызстандын элине, Кыргызстандын келечегине жана жаштардын келечегине өзүбүздүн салымыбызды кошууга даярбыз. Кененирээк маалымат алыш үчүн 0708 17 17 74 0755 77 11 49 номерлерине кайрылсаңыздар. Достор, башкалар менен сөзсүз бөлүшүп, репост кылып, поделиться кылып коюңуздар. Анткени биздин канча жарандарыбыздын балдары ушундай оор турмушка кабыл болгондор, ата энесиз өскөн балдар ушундай медреседе окуп, тарбияланганга чоң мүмкүнчүлүк да. Бул бизде Ысык Көл областынын Тамчы айылында ушул биздин балчылык хазыреттер ушундай пикир кылып ачып атышыптыр. Мага мына устаздар жөнөтүштү. Мага да мына кайрылдыңыздар эле, комментарийлерге жазып, WhatsApp-тардан жаздыңыздар эле, ушундай балам тарбияланып эле, атасы жогосуп атат, ата энеси жогосуп атат дегендер бар эле. Кайсы медресеге жөнөтсөк болот деп. Мына көрдүңүздөр видеодо, жакшы условиялар менен экен. Жана ошол илим, дин сабактары менен биргеликте жанагындай курстар бар экен, көрдүңүздөр. Алардын баардыгы арифметика эмнеге киргизилип атат? Бала кругозор логикасы жакшы өссүн деген менин оюм да. Ошон үчүн киргизип атышат булар. Алла ыраазы болсун. Өтө жакшы мээнет. Аллах таалам дүйнө акырет бактылуу болсун ушул медресеге ким салымын кошкон болсо. Жана эң негизгиси акысыз экен бир туугандар. Сөзсүз башкалар, Алла ыраазы болсун. Дүйнө акырет бактылуу болуңуздар.